Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalımızın көрүүчүлөрү. Азыркы видеоролик көпчүлүк адамдарга жагат деген ойдомун. Албетте видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазуучулардын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Азыр видеону көрсөңүздөр болот. Германияда көп кабаттуу үйдү салган адам акчасын төлөбөй койгондугу үчүн тамдын айнектерин жана балкондорун экскаватордун сүзгүчү менен талкалап салды. Муну ал өч алуу деп атаган. Немец басмалары окуя Блумберг шаарында болгонун жазышты. Имараттын жана анын жанындагы гараждардын чыгымы €500 миллион баланууда. 47 жаштагы өч алгыч субподрядчы болгон. Анын айтымына караганда, анын компаниясына €5 миллион жумуштун акысын төлөп бербей коюшкан. Үй куруу үчүн башка техникаларды ижарага алып иштеткендиктен, аларга да карыз болуп кеткен. Экскаватор менен өч алуу процессин бүтүргөндөн кийин автоунаасына олтуруп алып, полиция тилкесине барып, окуяны төкпөй чачпай айтып берген. Тартип сактоочулар кийинчерээк ал адамдын бөтөн мүлктү талкалаган үчүн жооп бере тургандыгын билдиришкен. Анткени ФГРдин мыйзамдары боюнча ал адамдын иштери кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол бербейт. Афганистан агенттигинин тартуу тобу талиптер менен кагылышкан аймакка барып окуяны жеринен чагылдырган. Агенттиктин журналисттери Афган моджахеддеринин командири Исмаил Ханды видеого түшүрүп калышкан. Агенттиги билдиргендей, командир учурда Герат шаарынын Гузар районунда, шаардагы 17 райондун ичинен ушул район гана өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө. Исмаил Хандын жан сакчыларынын бири талиптер менен кагылышууда көз жумган. Афганистандык журналисттердин айтымында аскерлер элдик кошундарга жардамга келген жок. Абадан коргоонунун жоктугуна карабай элдик кошунга кошулгандардын саны өсүп жатканы кошумчаланды. Эскерте кетсек, июнь айынан бери Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын ортосуна тиреш жүрүп келет. Согушкерлер өлкөнүн айыл жерлериндеги көптөгөн аймактарын ээлеп, чоң шаарларга кол сала баштаган. Азыр алар Герат шаарынын көздөй жылууда. Афганистандагы туруксуз абал АКШ администрациясы 11 сентябрга чейин Афган жеринен аскерлерди чыгарып кетүү убадасынан кийин курчуп жатат.